Теңир Мусага мындай деди: Гейршон уулдарында уруусу үй бүлөсү боюнча санап чык. Жийин чатырында кызмат кылганга жарактуу 30 жаштан 50 жашка чейинки эркектерин санап чык. Алардын кылаар кызматы жана көтөрөр жүгү бул. Алар жийин чатырынын жабууларын, жийин чатырын, анын жабуусун, алардын үстүндөгү деңиз жаныбарынын терисинен жасалган жабууну жана жийин чатырынын эшигиндеги көшөгөнү, жийин чатыры менен курмандык чалынуучу жайдын тегерегиндеги жабууларды, коронун эшигиндеги көшөгөнү, алардын аркандарын, аларга тиешелүү бардык буюмдарын көтөрүп жүрүшсүн жана ушул буюмдарга тиешелүү жумуштарды аткарышсын. Гейршон уулдарынын көтөрө турган жүгү, аткара турган жумушу Аарондун жана анын уулдарынын буйругу боюнча болсун. Аларга көтөрүп жүргөн буюмдарын сактоону тапшыргыла. Ыйык кызмат кылуучу Аарондун уулу Итамар көзөмөлдүк кылган Гейршон уулдарынын жийин чатырында кылаар кызматы жана сактап жүрүүчү буюмдары мына ушулар. Мерари уулдарын уруусу үй бүлөсү боюнча санап чык. Жийин чатырында кызмат кылганга жарактуу 30 жаштан 50 жашка чейинки эркектерин санап чык. Алардын жийин чатырында кыла турган кызматы мындай: жийин чатырынын устундарын, мамыларын, шыргыйларын, таканыштарын, короонун мамыларын, таканыштарын, казыктарын, аркандарын жана ага тиешелүү бардык нерселерин көтөрүп жүрүшсүн. Алар көтөрүп жүрүүгө милдеттүү болгон буюмдардын аттарын атап санап чыккыла. Ыйык кызмат кылуучу Аарондун уулу Итамар көзөмөлдүк кылган Мерари уулдарынын жийин чатырындагы кылаар кызматы ушул. Анан Муса менен Аарон жана Исраил уулдарынын башчылары Каат уулдарын уруусу үй бүлөсү боюнча санап чыгышты. Жийин чатырында кызмат кылганга жарактуу 30 жаштан 50 жашка чейинки эркектерди санап чыгышты. Аларды уруулары боюнча санап чыкканда 2750 болду. Теңирдин буйругу боюнча Муса менен Аарон санап чыккан Каат урууларынын ичинен жийин чатырында кызмат кылгандары ушулар.